Нарымгүл Табылдиевна, доктор баягы ковид оорусу күчөгөн учурда өзгөчө июнь айларында сиздердин меймандар кандай иштеди? Кандай баа бересиз? Ушу биринчи ковид оорусу чыгып баштаганда чынында меймандардын эмгеги аябай зор болду. Биринчи башталганда ар бир адам, ар бир медик өздөрү сурапта чын эле бул ооруну кандай кабыл алабыз, кандай иштейбиз, баягы чума келаткан сыяктуу эле абалга келип калдык да. Мындай биринчи медицина өзүбүз деле паникага түшүп да. Анан ошол кезде бүт красный зоналар ачыла баштады, посттор ачыла баштады, обсервация, изоляторлор ачылды, дневнойлор ачылды. Анан ошондо биз эң биринчи бул Нарынгул шаарына кирип келаткан постторго блокпостторду койдук да. Ошолорго медайымдар бүт иштешти. Анан башында биз ушу блокпостторго бүт красный зона сыяктуу кылып иштегенде медиктерди барышы биринчи кыйын болду да, коркушту. Ошол жерге барып иштегенден коркушту. Анан кыйноо менен биринчи 1-2 посту кыйноо менен алып барып отургузуп иштеттик. Андан кийин медиктер калыптана баштады да, көнүп иштеп, ыгым биле баштады. Кандай сактаныш керек, кандай форманы кийиш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек деп, анан элдердин дагы көпчүлүк эл дагы биз медиктер эмес эле эл дагы даяр болуп калды го азырчы. Мындай даярданып калышты. Элдер дагы азыр бир тетипке түшүп калды. Медиктер дагы кайсы жерден кандай кылабыз, кайсы жерге форма кие кылыш керек деп. Ал кезде чынында башында аябай оор болду. Баарыбызга эле оор болду, жетекчиликке деле оор болду. А сиз өзүңүз корктуңузбу? Ушу мен кыздарыма оору жугуп калса эмне болот деп? Мен красный зонага кирип аткан аябай бир капыты согушка кетирип аткан жок кыздарыма. Кыздарыңыздан. Мындай учурлар болдубу? Мисалы, үй бүлөсүнөн келип, жолдоштору келип, эмнеге киргизип атасың, кирбейт. Сиз эмне үчүн жиберип атасыз, жооп бересиз башыңыз менен деп мага да ушундай эмелер болду. Ошондой учурда эмне кылдыңыз? Ошондой учурда биз деген медикпиз, биз алып бергенбиз, биз иштешибиз керек. Эгер мындан жаман эме болуп кеткен күндө дагы биз баары бир турабыз даяр, биз иштешибиз керек. Бул биздин милдетибиз деп жолдошторуна түшүндүрүп аттык. Эми коркпогула, форма берип барып, формалар бар, маскалар бар, респиратор, бүт баарына камсыз кылып баштадык. Окутуп аттык, кандай кийинет, чечинет, кандай жүрүп алып жүрөт медиктер. Вот ошондон анан чынында үй бүлөсүнөн даже апалар ыйлап келишти, мен жалгыз эле баламыз, эгер бирдеме болсо мен эмне кылам? Сен ушул жака кирип койдуң дегендер. Ошондой учурда мындай бошоткондор болдубу? Эми үй бүлөсү каршы болуп атат, муну киргизбей эле коелу деп. Айткен жокпуз. Кирип кеткен баланы биз кайра өз баласы макул болуп атса, иштейм деп атса, анан апасына туура түшүндүрдүк. Сиз балаңызды ушул окууну атайын окуттуңуз да, балаңыз ушул кесип тандап алды да. Сиз мындан алып кеткен каяка алып барасыз? Кайра эле ушул эле медицина иштейт да, балаңыз баары аяктан да кирет. Баары бул ооруну баарыбыз иштешибиз керек деген ушундай түшүнүк. Анан ошол кызыл зонада же мобильныйде иштеп атканда сиз менен байланышкандар болдубу? Мындай болуп атат, эмне кылалы, кете береличи, же мындай жетишпей атат, мындай кылып бериңиздерчи деп. Болот, биз деген биринчи ар бир медик инструкциядан өткөрүп, жерден даярдап, формаларын камсыз кылып, 14 күн көрсө 14 күнгө жеткидей кылып, бүт баарын алып барып өзүм жеткирип аттым да. Өзүм алып барып ошол эме кирип коет. Андан телефон менен рейдке барып аттык, кыдырып өзүбүз. Бул үй бүлөлүк медицина борборунан стационарга барып иштегендер болдубу? Андай болгонго биз өзүбүз жетишпей калдык медиктер. Стационар өзү менен өзү эле камсыз болду. Бизге киши көп болуп кетти. Дневнойлор 7-8 жерге ачылды. Блокпосттор 5 жерге ачылды. Андан тышкары обсервация 11 жерге ачылып кетти да. Анан ар бирине деген медиктерди алдык. Сиз өзүңүз иштедиңизби? Жок, мен кирген жокмун красный зонага. Мен штабта иштедим. 118 линия штабка кошулуп, мен ошол жерде 2 айга үйгө барбай иштедим, жатып иштедим. Бирок анда демек сизге жанагы жака бериле турган 42 миң, 47 миң деген акчалар андай алган жоксуз. Мындай медиктердин ошо медсестралардын, меймандардын арасынан качан ушул акчасын санап акчага кызыга башташты? Мындай болду да, биринчи киргизгенде биз деген жанагы блокпостторду ачканда школдор жабылды да. Школдо биздин фельдшерлерибиз бар. Ошолор бош болуп калды да. Анан ошолорду силер бош болгондон кийин блокпостко иштегиле деп эле акча төлөнөт деп айтылган биз.
Bitfondan акча болот. Жөн эле баягы өзүлөр бош отурганда барып блокпост иштесин деп киргенбиз. Кыйноо менен багыштар 14 күндөн эс алып 14 күндөн тиге үйүнө карантин отурбай эле алар ошол 1 ай иштеп коюшту ошол жердечи. Андан кийин эле Bitfonдан акча каралды, суткасына мынча төлөнөт экен, обсервацияга мынча төлөнөт экен, блокпосттор мындай алат экен деп анан кыздар акчаны алды да биринчи иштегендер. Алып анан кызыккандан кийин акча деген кыйын экен. Андан кийин анан иштейм деген киши көп боло баштады. Буяктагы жумушун тыштап эле мен кайра обсервация иштейм дегендер да болду. Бизде мындай эме да, стационар бирөө кетсе сменде экинчи смен кире берет да. А бизде болсо участковый медсестра кетсе анын участок калып. Тем более 14-иште 14 күн эмеге чыккандан кийин 1 ай бою ошол бала аялы дагы кош бойлуулар да көрүлбөй калат да. Ал семейный медсестранын өзүнүн милдети болгондон. Ошон үчүн биз бир киргизип андан кийин 1 ай өзүнүн жумушун түстө учетто өзүнүн жумушуна коюп аттык да. Алар 14 күн иштегенден кийин жумушка чыгып кеттиби контакт болсо? Жок, карантинге кетет да. 14 күн карантинге. 1 ай үйдө болуп калып атышпайбы, 1 ай жумушта болбой калып атпайбы. Ошон үчүн кайра өзүнүн жумушуна келип иштемейин, кайра биз киргизген жокпуз. Демек, мындай иштейм дегендин баарын эле кийин киргизип аттыңыздарбы же киргизбей койгон учурлар да болду? Уже көп болуп кетти деп. Эми очередь менен кирип атышты да, очередь менен кирип атышты. Себеби ар бир отделениянын главный клинический руководитель старшилер бар да. Азыр бул кирет деп өздөрү дайындап коет, ошолорду жиберип атышты. Анан баягы оору жуктуруп алгандар болду? Болду bizde. Канча киши? Bizde блокпостто 7 киши. Bizde блокпосттон жумуш алышты да, бир посттогулар. Ошондон бирөө оорудан эле анын артынан 3-4 ооруп кетти. Ошо блокпосттор болду. А так биз деген эме боюнча башка жактарга салыштырмалуу бизде башта ооруган жок. Ошолор компенсация алышты да? Компенсация азыркыга чейин ала албай атышат. Эмнеге ала албай атат или документтери менен кетип атат же өкмөт акча болбой атат. Бүт бири дагы элек. Эми Кудай сактасын, эми дагы эгер ситуация кичине күчөп кетсе, иштегенге сиздердин меймандардын баары даяр, билет. Даяр, бүт булар окуп инструктаждан өттү, жаттап бүтүштү. Азыр любой киргизсек даяр кыздар өзү киребиз деп азыр жазылып аткандар. Эгер мындай кирсең болот сагада десе кирет белеңиз? Көрмөдүм. Мен деле кирип иштемедим. Если башында такыр мисалы бул штабта дагы ошондой болуп калды да. Штаб деген эң бир эмеси ошо борбор ушул жер болуп калды да. Бүт ошого кайра өзүм отуруп калдым. Өзүм иштедим. Кайсы жер күчтүүрөөк, аябай жумуш көп болгон жерге мен өзүм келип отуруп калдым да. Сиз оорудуңузбу? Оорудум мен дагы. Бирок пневмония болдум да, двусторонний пневмония. Штабта отуруп. Эми пневмония деген бул вирустун ошо ылдый түшүп кеткени да. ПЦР тапшырган жокпуз, бирок деген ушул жерде жатып иштедим да, жатып дарыландым, ушул жерде эле отуруп калдым. Чыга алган жок. Эмнеге бул жерде жатып иштедиңиз? Бизди жана 118 линияны кошту да, бизге ушу штабка бириктирип койду. Күнү-түнү жооп бериш керек болду. Анан башында баягы отчетто редки келбей чекти областтачы, мындай башында аябай түнкү 2-де отчет алып аттык, эртең 6-да отчет алып аттык. Анан ушул жерге эле жатууга туура келди, үйгө баргыбыз келген жок. Азыр контактта болуп аттык бул жерден. Анан өзүбүз да ооруп калдык ушул жерден. Мындай ушу ооруп каламбы, ооруп калбайын деп коркуп жок мен иштебейм деп башка бирөө иштесин деп аракет кылган жоксузбу? Айткен жокмун. Мен антсам анда менин артымда канча армиям турат. Нарукул өзү коркуп атат деп анан бүт качат. Биринчи, прививканы биринчи өзүм кетем. Пневмония болгондо баягы каза болгондор болду, ошолорду укканда кандай сезим болду? Корктук аябай. Биринчи жана эң биринчи ковид катталды да, нарында бирөөчү. Ошондо аябай корктук. Ошо кишини, ошонун көчөнү аябай тосуп катышты дейт. Жок, пневмония болгонуңузда. Мен эми кокус күчөп кетип не болот, жакшы болуп кетемби, болуп кетпеймби деген ойлор болду же жакшы болуп кетем деген ишенич болду? Жакшы болуп кетем деп эле аябай эме болдум. Өзүм ишендим. Анан мындай паника түшкөн жокмун да. Мен характерим өзү ошондой болуш керек деп үмүттөйм да. Рахмат анда сизге чоң, ишиңизге ийгилик, анан эң негизгиси ден соолук, оорубаңыз.